Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, sizler менен мен Бакыт Сулайман. Бүгүн биз белгилүү саясатчы Өмүрбек Черкешевич Текебаев жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Ушул кишиге мындай психологиялык портретине штрихтерди беребиз. Мындай портретине психологиялык штрихтерди беребиз десек туура болгудай болуп турат. Эмне себептен бул киши дайыма эле ушул чырдын үстүндө жүрөт. Мен өзүм адилеттүүлүктүн жоокеримин деп элестетет өзүн. Дайыма карасаң лидер болуп, артынан бир топ адамдарды ээрчитип, бул кишинин жүргүзгөн саясатын, бул кишинин айткан кылгандарын, дегендерин туура деген адамдар дагы көп, туура эмес деген адамдар дагы көп. Дей койчу, бул кишинин ушул саясий аренага келгенден бери эле ызычуу ушундай нерселер болуп келе жатат. Эми бул киши айтмакчы жашыраак ушул базар коргондуктарды же болбосо ушул жалал абадтыктарды өзүмүн үкем деп коет. Бул киши дагы базар коргондук менин өзүмдүн акем болот. Чынын айтканда бир жерденбиз. Анан ушул акыркы кездери абдан чабуул башталды бул кишинин ушул кылыктары үчүн. Администрация, ушул мамлекеттик бийлик тарабынан деп коебузбу, жалпы эле ушул бул кишинин кылган жоруктарын туура эмес деп ойлогон адамдар тарабынан деп коебузбу, иши кылып бул кишиге абдан чоң чабуул жасалды. Бул кишиге мындай чабуулдар буга чейин деле бир нече жолу жасалып келе жаткан. Эми биз ушул нерсенин эмне себептен болуп жатат? Мен бул жерде саясий же болбосо башка бир себептерин карабайм. Мен чыныгы мындай психологиялык бир өңүттөрдөн карап көрөбүз азыр эмне себептен эле бул киши ушундай чырдын үстүндө жүрөт деп. Достор, мына эгерде ушул психологияны мындай терең карап көрсөңүздөр, айрыкча могу азыркы бизнес психологиясында, бизнес деген дагы чоң күрөш да. Жашоодо ушундай бир парадигма, блюпринт деген түшүнүктөр бар да. Парадигма деген түшүнүк бул мындай адамдын дүйнөнү кабыл алуусу, өзүнө жараша кабыл алуусу да. Парадигма өзгөрүп дагы турат, кабыл алуу. Парадигма туруктуу, кээ бирөөлөрдүкү принципиалдуу бир ошондой парадигмалар болот. Эч кандай бир өзгөрүлбөйт. Ошол нерсени, ошол адамдын парадигмасы, ошол эле адам өзүн туурамын деп элестетип, ошол бойдон өмүрү өтүп кетет. Парадигма бул дүйнөнү кабыл алуу, дүйнөнү көрө турган өзүңдүн көзүң деп койсок дагы болот да. Парадигма бул сенин парадигмаң, ал чындык эмес. Ал сенин гана чындыгың. Ал башка бирөөгө башкача парадигма. Ар кимдин парадигмасы ар башка болот. Мисалы үчүн, илгерки замандарда жерди күн айланат деген парадигма болгон. Чынында биле келгенде күндү жер айланат экен. Мына ошондой буну мындай эмес, мындай деп койгон окумуштууларды отко салып өрттөп беришкен. Ушундай турмушта абдан эле көп болот да. Ал эми бул кишинин блюпринтине келип токтоло турган болсок, мындай экен да, достор. Кээ бирөө үчүн жашоо майрам, человек праздник деп коет. Күндө майрам, күндө той, башка нерсени ойлонушпайт, ойноп күлүп жүргөн ушундай адамдар бар. Кээ бирөө үчүн жашоо бул чыныгы чыккынчылардын жашоосу деп элестетет. Айланасын бүт чыккынчылар топтоп алды. Маселен, бул блюпринт Атамбаевка таандык деп койсок жаңылышпасак керек. Анткени ал өзүнүн чекесиндеги жакын адамдарын, башка адамдарын баарын эле чыккынчы деп элестетип, жашоону чыккынчылар айланып тургандай элестеткен да ал киши. Дагы бир мындай бир мыйзам бар да психологияда. Закон ожиданий, закон күтүү мыйзамы деп коет. Сиз эмнени айланаңыздан күтсөңүз, ошол нерсе сөзсүз түрдө болот да. Эгерде балаңды жакшы адам болот, ушул деп күтсөң, балаң жакшы адам болот. Жаман адам, бандит чыгат мындан, оңолбойт десең, оңолбойт. Ошол сыяктуу эле Атамбаев дагы ушундай чыккынчылар деп элестеткен, ошондой чыккынчылар болду. Ал эми кээ бирөөнүн парадигмасы жашоо күрөш дайыма деп элестетет да. Ызычуу ушул дайыма эле бир адилеттүүлүк үчүн мен күрөшүп келатам, андай мындай. Менин оюмча ушул Өмүрбек Черкешевичтин парадигмасы ошондой жашоо күрөш,
degендей болуш керек да. Ал жашоо күрөш деген адам өмүр бою күрөшүп жүрүп өтүп кетет. Ал жеңишке жетсе деле күрөшө берет. Мына мисалы үчүн жөнөкөй бир мугалимден, физика мугалимдигинен ушунчалык чоң даражага, ушунчалык сый урматка жетти бул киши. Бул эмне жетишпегендик беле? Мындай баягы күнү бирөө жазыптыр, неберелерин эркелетип эле тоого кылып жүрсө болот эле да дегендей кылып. Эми мындай кээ бир адам болгондо балким чын эле тоого кылып түрмөдөн да чыктым, башканы да көрдүм, кой эми бир балдарга акыл насаатымды айтып жакшы жашайын, жаңы ким бийликке келет, тиги Жапаров болобу, Мадумаров болобу, ушуларга агалык насааттарымды айтып, сый урматым бар деп ушинтип жүрсө деле болот эле да. Жок, бул киши антип жүргөн жок. Себеби бул киши ушул күрөштүн натыйжасында ушундай белгилүү болгон, ушундай даражаларга жеткен. Дагы да ушул принциптеринен кайтпай келе берди да. Мисалы үчүн тиги Союздун, мен айтып келе жатам, Союздун мезгилинде Союзга каршы чыккан, Союздун туура эмес нерселерин бетине айтып күрөш менен белгилүү болгон да. Бул Айкөкүл Мырзакеримова деген бир биздин райондо аким болгон, Базар Коргондо. Ошол кишиге каршы, эми ал деген Советтер Союзунун райком партиясынын акими болгон да. Ошол кишиге каршы күрөшкөн. Баса ошол кезде милицияларды да мындай мыйзам болгон да, ушу жолдон кетип аткан адамдарды эле токтотуп алып автобустан давай 3 килограмм, 5 килограммдан пакта терип берип анан чыгасың деп ушунчалык Советтер Союзунун бийлиги күчтүү болгон. Анан кече күнү ты кто деп бирөөнү, бир бою кичинекей кишини мынтип нукуйлап атты го. Зулпуев деген. Ал ты кто деген киши эми бул кишиге жооп берсе болот эле. Мен юридика илимдеринин доктору, профессормун. А ты кто? Юрист сөрөй деп туруп мындай айтса болмок да. Эми бул кызмат көрсөткөн, эмгек кызмат көрсөткөн мындай чоң юрист деген медаль наамдары бар юрист болгону менен бул Текебаев жана башка юристтерибиз ушул мыйзам чыгарып, көбүнчөсү эле булар экинчи билими менен юрист алгандай, мага окшогон адамдар да. Мен деле мисалы үчүн экинчи биlimim академия, ички иштер академиясынын ушул бүтүргөнмүн, юрист деген наамым бар. Ушул сыяктуу эле булар дагы экинчи диплому да, профессионал юристтер эмес булар. Ал эми тиги ты кто деген киши бул юрист. Мен эмне себептен бул кишини айтып жатам? Ошол Текебаевте тиги илгери окуучуларды ээрчитип Союзга каршы чыккан маалда ошол Зулпуев деген бул кишинин түбү теги Кара Суу районунан болот. Мунун атасы Базар Коргондо ошол милициянын начальниги болгон. Балким ошол ты кто деп аткан кишинин атасы менен согушкан бир учурлары бар үчүн таанып ошентип айтып жаткандыр. Эми тарых деген тарых да, гек деген гек болот. Бул саясатчылар дагы гекчил болушат. Ошон үчүн бир өңүтү келгенде чаап алайын деп туруп вы кто деп, ты кто деген жок айтмакчы. Вы кто деп айтат. Силер кимсиңер дейт көпчүлүк. Ушундай нерселер болду да. Бул вы кто деген сөз чынын айтканда Текебаевди кооздогон жок, же болбосо бир чоң аброй алып келген жок. Кандайдыр бир деңгээлде ошол өзүнө караштуу, ошол убактылуу өкмөттөгү, андан кийинки мен баягы күнү айтып кеткенмин, батышчыл демократ ушундай агымдагы адамдар колдошуп жүрүш да кылыша коюшту. Ал ортодо Ала Тоо аянтына чейин кичине мындай булчуңдарын көрсөтүп, биз деле барбыз дегендей кылып. Бирок бул нерсе абдан туура эмес. Азыр элдин баардыгы ушул Садыр Жапаров деп турганда, мындай чынын айтканда фанаттары дагы бар, башкасы дагы бар. Азыр элди мындай акылдуулук, акылмандык менен башкарыш керек да. Эгерде эки топ ушундай бир чыгып кете турган болсо, чоң бир тополоң чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ушул лидерлер айрыкча тезинен ымалага келип бир парадигмаларын өзгөртпөсө, мындай жаманыраак жака бараткандайбыз да. Анан достор, бул киши дайыма эле ушинтип күрөшүп, ушинтип келаткан, анан бир кадыр баркка деле ээ болгон убагында. Азыр деле бир өзүнө жараша кадыр барк, өзүнө жараша электораты бар. Бирок ушул жакынкы күндөрү, мына мисалы үчүн сиздер деле көрдүңүздөр, Марал радиосуна берген тетиги мурункураак бир азыркы мындай маегин айтып жүрөт. Ошондо ачык эле айтып, мен тиги Атамбаевдин бийлигин күчтөндүрүш үчүн
өтө эки жүздүү куйтулуктарга баргандыктарын, мен мынткенмин, анан тигинткенмин, бабановду кетиргенбиз, анан тигини кетиргенбиз деп абдан бир куйтулук, эки жүздүүлүк, арам ойлуулук менен кылган нерселерин өзү айтып алды да. Бул нерсени азыр ушул тапта ушул азыркы бийликтин маалымат каражаттары абдан мындай орусча айтмакчы удачный колдонуп, удачный использовать этип, ошол нерселерин айтып, мына сөз деген ооздон чыгып кеткенден кийин ал нерсени кайра алууга болбойт экен. Өзүнүн ойлорун айтты ошол жерде. Биз мынча элек мындай интригаларды кылганбыз. Көрсө мындай саясатчылар кызы чууну кылып коюп, кымпыйып туруп, анан эмне болуп кетет экен деп карап турушу берет экен да. Максаттарына жетиш үчүн ар кандай адамдарга компроматтарды издеген нерсесин ачык эле айтты. Анан кийин тигини мынттик, анттик, анан кийинки кездери Атамбаев анан биздин баягы командага көнбөй койгондо, Жээнбеков Атамбаевга көнбөй койгон сыяктуу эле бул жерде Атамбаев дагы ушул Текебаевдин манипуляциясына көнбөй койгондон кийин, анан кийин согуш башталган, жанагы өзүнүн парадигмасы менен кайрадан ошол жерде согушуп, анан камакка түшүп, Атамбаев дагы мындай бети жоктуктарга барган, бул жерде иши кылып, кандай болгон учурда дагы камакта жатып чыккан бул киши. Анан бул нерселер ошол өзүнүн мурдакы кылгандары, башка нерселери албетте өзүнө абдан зыян болду. Бул кишинин артынан көптөгөн ушактар жүрүп келе жатат. Маселен ушул бул кишинин раматылык иниси Асылбек Жээнбеков тиги Кадыржан Батыровтар менен биригип алышып, ушул Бакиевтердин үйүнө барып, ызы чуу салып, өрттөп, тоноп, ошондон кийин баягы өзбектерге кошулуп алып келгендиги үчүн ал жерде Текебаевтар кала калып эле ошол өзбек улутундагы адамдарга кыргыздардын негизги от чыгып кетүү, ушул Бакиевдин ошол айылынан башталып, ушундай деген теориялар бар да. Ошонун айынан өзбек-кыргыз урушу чыгып кетти. Өзбек-кыргыз урушу чыккан маалда булар саясат менен жүрүшкөн, ал эми башка адамдар башка нерселер менен жүргөн деген ушундай түшүнүктөр бар. Ошон үчүн көп ызы чуулар бар бул жерде. Ячейкаларды алып кетти деген, тиги бу деген, бул Текебаев жөнөкөй мугалимден кантип ушунчалык чоң даражадагы мындай бай адамга айланды деген бир түшүнүктөр бар да. Эми Текебаевди көбү сиздер ушул кызмат көрсөткөн юрист, саясатчы катары билесиздер да. Ал эми мындай терең изилдеп көрсөңөр, бул саясатчы эле эмес, бул киши орусча айтканча предприниматель, кыргызча айтканда бизнесмен, жанагындай ишкер деп койсок болот да. Анткени бул саясат менен эле жүрө берген адам, кечээки Турсунбек Акын айтмакчы, эчтекеден жок автобуста жүрөт. Ал эми ишкер адамдар өзүнүн саясий мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, тааныштарын пайдаланып, бул абдан ишкер киши. Тиги 90-жылдары эле тиги Алато кинотеатр беле, жанагы Алато аянтынын жанындагы кинотеатрдын артында бул кишинин чоң кафеси бар болгон да. Азыр деле бар болуш керек. Мына Ош Бишкек жолунда каттаган адамдар, бул кишинин абдан чоң эмес, мындай орточо чакан бизнеси, ушул Таштам деген кичинекей ашканасы бар. Мен жеке өзүм билем бул Таштамды. Бул Таштамдан биз чай ичип, ушул Текебаевтардын Соболь деген машинасы бар экен. 2004-жылы биз келе жатып ошол Таштамга кирдик. Анан ал жерден табуретка, стульчиктерди жүктөдү, чай иштик ошол жерден. Анан бир айдоочусу бар экен, ушул Текебаевтардын машинасы экен да, Газель Соболь деген. Абдан катуу ызылдатып айдатты дагы. Анан тетиги Бекетаев эле, тиги Сосновкадан өткөндөн кийин ошол жерде кагышып, аңтарылып, биз бажам экөөбүз болчук. Мындай сөз кезеги келгенде айта кетейин. Анан бажамдын бели сынды, менин мурдуларым сынды, сотрясение алдым, больницага түштүк. Жанагы ошол Текебаевдин айдоочусу эч нерсе болгон жок. Биз гана эки адам страдать этип больницага түштүк да. Мен сразу эле чыгып кеттим, бажамдын бели сынгандыгына байланыштуу жатып калды ал жерде, больницада. Бирок ошол Текебаевдин айдоочусу бир келип, эмне болуп атасыңар, эми күнөөсү жок болуп калды ал кишинин, мындай чын айтканда встречныйге тиги москвич жагы калып кагышып, анан Кудай сактады да, жолдон 3-4 айланып мынтип тегеренип кеттик. Эгерде бир таш же болбосо бир дарак парак болгондо ошол жерде бир 3-4 адам мерт кетмекпиз да. Соболдун ичинде бир 4-5 адам бар элек. Эчтеке жок, жөн эле полёдо айланып кеттик. Тиги бажамын гана бели сыныптыр, чыгып дагы сынып кеткен да.
Анан кийин Кудайга шүгүр жакшы болду. Бирок бир жолу акыбалыбызды сурап же мынтип койгон жок. Эми ал макул, ал өтүп кеткен нерсе, аман эсен калдык. Бул жөнүндө мен ошол бизнеси жөнүндө айтып жатам да. Ошондой бизнеси бар, мындай акчаны каяктан табышты, тиги бу. Анан дагы өткөндө дагы бир бул кишиге мындай минус боло турган жагдай, жанагы Кыяз Молдокасымов агай айтпадыбы? Партиялык система чоң бизнес болот кийин. Биз чоң акчаларды кылууга мүмкүнчүлүк болот деп. Мына азыр ошол партиялык системасын бизнес кылгандыктары ачык эле болуп калды. Мына кече күнү Турсунбай Бакир уулу чынбы калппы айтып чыгып сүйлөп, жок жерден, ушул жок жерден эмес, эми кандай жерден экени белгисиз, Мадумаровдун партиясын тетиги чыгарып коеюн деди да, шайлоо өнөктүгүнөн. Бул жерде бизнес бар деп. Эми бул Турсунбай Бакир уулунан чын эле акча сурагандыгы белгисиз болду. Эгерде ушундай чын болгондо дебатка чакырып туруп, сен менден акча сурагансың деп бетине коюп бермек, андай боло алган жок. Анан менден тиги башка бирөө аркылуу анан мындай деп. А бирок чынына келгенде партиялардын бардыгы ошол эле Мадумаров болобу, башкасы болобу, каяктан жашап келе жатышат, каяктан офистерди снимать этет, каяктан килтейген чоң машиналарда жүрөт. Эми мен Мадумаров катары айтып, башка бизнесмендер жөнүндө, башка партийный босс бизнесмендер жөнүндө айтайын. Эми анан менин көбүнчө баягы көрөрмандарым ушул бүтүн Кыргызстан. Анан дагы эмнеге айтып жатасың, анан тиги дагы кимге сатылып бара жатасың деп. Мен Садыр Жапаровду деле көп минустарын айтамын, башкасын айтамын. Бул жерде ушул партиялык системада партиянын бизнестери жөнүндө сөз болуп жатат да. Көрсө азыр эмне себептен каршы болуп жатышат булардын баары. Анткени ушундай партиялык система менен келип бизнес кылуу булактары токтоп калат экен, жаңы конституция менен келгенде. Ошондой бизнестерин кыла албай калат экен булар. Чоң бир булак токтоп калат да, ооздору мындай жабылып. Ошон үчүн баары каршы болуп жатышат булар. Мындай кезде чынын айтканда мындай Садыр Жапаровду деле мен өтө мынтип бир ачкөз сыяктуу эле бийликтерди мынтип эле алып эле достору менен башкалары менен эле мынтип келе жаткандыгын туура эмес деп элестетемин. Мындай демократиялуу кеңешүү жолу менен, башка жол менен алса болмок. А бирок негизги максаты булардыкы туура болуп атпайбы? Ошол партиялык система менен, дагы деле партиялык система менен бара турган болсок, дагы деле бизнес кылышат. Мына бирок бул жаңы конституцияда деле толук партия системасын жок кылабыз деп атыптыр. Балким келечекте ошол партия системасы туура болуп калаттыр. Бирок азыркы кезде биз ал системага даяр эмес экендигибиз жөнүндө сөз болуп атат да. 90 депутаттын 45-и партиялык жол менен, ал эми 45-и мындай мажоритардык система менен келсин деп жатат. Текебаев мына ошол жаңы ушундай түзүлүшкө каршы болуп жатат да. Эми мен бул жерде психологиялык портретин, бул жерден дагы ызы чууну кылып туруп командасын баштап чоң бир кыргыз элинин ичинде тополоң чыгарып бере турган болуп жатат да. Бул ушул кишинин парадигмасы, бул киши ушул кишинин блюпринти да. Мындан башка бул ушул жол менен белгилүү болгон бул киши. Ушундай жолдор менен келе жатыптыр. Ошондуктан ушундай нерселерге барып жатат болуш керек деп мен ойлоп жатам да. Эгерде албетте азыр ызы чуу болуп, тиги бир жагынан Мадумаровдун колдоочулары, бир жагынан Текебаевдин колдоочулары, бир жагынан Садыр Жапаровдун колдоочулары ызы чуу болуп, менин айткандарымдын мындай жаман жактарын гана көрөсүздөр албетте. Менин гана оюм бул. Жаман болсо жаман, жаман болсо жаркөбүңөрдү бербей койгула, мага силер мындай туура көз караштарыңарды айткыла да. Анан бир адамдын аркасынан ээрчип эле Садыр туура, анан же болбосо Мадумаров туура деп эме кыла бербегиле. Садырдын дагы көп катачылыктары болуп жатат. Чын айтканда Садыр Жапаровдун дагы кандайдыр бир кече мисалы үчүн алешем ошол негизинен туура болгон конституция, бирок мындай ошону жакшы тамакты дагы жакшы кылып туруп мындай конокторго коюш керек да. А булар келип туруп дук этиргизип мындай коюп демократиянын принциптерин жок кылып андай мындай кылгандыктары туура эмес. А бирок ушул эле конституциянын ичинде жакшынакай жерлердин бар экендиги, мындай келечекте мисалы үчүн азыр талкуу чоң окумуштуулар талкуу кылып жатышат да. Баягы президентке бүт бийликти берип койбош үчүн кайсыдыр бир бийлик бутактарын парламентке бериш керек, тиги бу деп. Эми элдин бардыгы эле жинди дурак болуп калган жок да. Замандар өзгөрүп атат, канча президенттер кетип атышат. Азыркы команда деле иштейт да. Эми мындай кичине сабыр кылып иштеп берип, ошол конституцияны чыгарганга чейин мүмкүнчүлүктөрдү берип турса, андан кийин жакшы болуп кетиши мүмкүн. Анан мына шайлоо болгондо
Şayloo болгондо ызычуу кылбай, кимибиз каалаган адамды Мадумаров болобу, Жапаров болобу, же болбосо дагы башкасы болобу, каалаган адамдарын мындай шайлап ала бериш керек. Анан кийин анын эртеси дагы ызычуу болуп, анын эртеси дагы адамдардын тарапташтарын көтөрүп ызычуунун планын чын айтканда достор толтуруп эле койдук болуш керек. Эми мындай жашоону дагы ойлонушубуз керек. Кандай болгондо дагы ушул саясий лидерлерибиз ымалага келип кичине мына жанагы айтып аткан парадигма, блюпринттерди өзгөртүп, анан күрөшөт десе эле күрөшүп, ызычуу болуп эле принцип боло бербей, кичине мындай артка дагы, заднийга дагы берип, анан кийин мындай алдыга жылып, машинада деле жол менен алдыга кетип атсаң бир тоскоолдук болуп калса айланып өтөсүн, биягынан кыласың. Ушул сыяктуу саясатта деле, көз карашта деле ушундай нерселер болуш керек. Анан кийин принцип деп туруп эле тоого болобу, отко болобу, элди артыңардан силер өзүңөр күйсөңөр күйүп кете бергиле. Эчтеке болбойт бир саясатчынын бирдеке болгонунан. Артыңан адамдарды кошо күйгүзүп атпайсыңарбы, кыргыз элин, кичинекей кыргыз элин. Ошону ойлонуш керек да, достор. Бүгүнкү айта турган нерсе ушул. Блюпринт десе дагы мындай түшүнбөй калбагыла. Мындай экен да, мен силерге дагы бир жолу кичине айтып коеюн. Блюпринт эмне себептен адамдар бактылуу, анан бактысыз деп элестетет да. Мисалы үчүн бирөө турмуш куруп анан ажырашып кетет да. Мисалы үчүн аял эрге тийди деп коелу. Анан эри бактылуу болуш үчүн ошол сенин жолдошуң, күйөөң болобу, же болбосо колуктуң болобу, сенин блюпринтиңдей, сен элестеткендей болсо сен өзүңдү бактылуу сезесиң да. Ал эми сен элестеткендей болбосо бактысыз болосуң. Сен менен ажырашып кеткен күйөөң кийин барып туруп бирөө менен жашап бактылуу эле жашайт. Ал анткени тиги кийинки алган колуктуусунун ошондой ою менен ал кишинин мындай турмуш жашоо образы туура келет да. Сага туура келбеген блюпринт дагы бирөөсүнө сонун болуп, моундай болуп туура келип калат. Ызычуу болбой эле сонун болуп жашай берет. Негизинен биз ошол эгерде бактылуу болуш үчүн сен кандайдыр бир блюпринтиң туура келбесе, же болбосо ошол жолдошуңду ошол өзүңдүн блюпринтиңе тууралашың керек, же болбосо сен ошол блюпринтиңди өзгөртүшүң керек да. Мына ошондо гана адам жакшы бактылуу жашайт. Ал эми бул саясатчылар өзүнүн оюн, мүдөөсүн, көксөөсүн ишке ашырып өздөрүн жакшы бир сезиш үчүн, же болбосо ошол саясатка, азыркы жүрүп жаткан саясатка кошулуш керек, же болбосо ал саясатты толук түрдө өзгөртүш керек. Ал эми бул Текебаевдардын блюпринти качан көрсөң эле ызычуу, тополоң, өзгөртүш, макул болбош, жанагындай конфронтация ушундай болуп келе жатат да. Кандай болгон учурда дагы аман эсен бололу достор. Бүгүнкү видеобуз жөнүндө ой пикирлериңиздерди сөзсүз калтырыңыздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.